Саламатсыңарбы окуучулар? 7 класстын алгебра предмети боюнча кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз сызыктуу функциянын бир түрү менен таанышабыз жана ошондой эле сызыктуу функциялардын графиктердин өз ара жайланышы жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Сабактын темасы түз пропорциялуулук сызыктуу функциялардын графиктеринин өз ара жайланышы. Демек өткөнкү сабакта биз функциянын бир түрү болгон сызыктуу функция жөнүндө сөз кылганбыз. Экрандан y барабар kx кошулган b сызыктуу функциянын жалпы формуласын көрүп турасыңар. Мында x көз каранды эмес өзгөрмө, ал эми y x'тан функция же болбосо x'тан көз каранды өзгөрмө деп айтканбыз. Жана ошондой эле kb бул сызыктуу функциянын коэффициенттери. Сызыктуу функциянын коэффициенттерине жараша өзүнүн түрлөрүнө бөлүнүп кетерин биз өткөн сабакта белгилегенбиз. Эгерде kb коэффициенти 0-гө барабар эмес болуп калса, сызыктуу функция y барабар kx кошулган b түрүндө берилет. Ал эми k 0-гө барабар эмес, b 0-гө барабар болуп калса, y барабар kx болот. Ошондой эле k 0-гө барабар, b 0-гө барабар эмес болуп калса, y барабар b түрүндө сызыктуу функция берилет. Жана ошондой эле k 0-гө барабар, b 0-гө барабар болуп калса, y барабар 0 түрүндө берилет экен. Демек сызыктуу функция ушул 4 түрдө берилишин биз баса белгилегенбиз. А бүгүнкү сабакта биз экинчи түрү, башкача айтканда k 0-гө барабар эмес, b 0-гө барабар болгон учурундагы коэффициентинин y барабар kx функциясы жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе балдар, бул y барабар kx түрүндө берилген функция түз пропорциялуулук деп аталат экен. Кайталайм. Y барабар kx түрүндөгү формула менен берүүгө боло турган функция түз пропорциялуулук деп аталат. Мында x көз каранды эмес өзгөрмө, k 0-гө барабар эмес сан. Демек балдар, силер функция y барабар kx түрүндө бериле турган болсо, бул функцияны силер түз пропорциялуулук деп түшүнүшүңөр керек экен. Мисалы үчүн, k барабар 1-ге болсо, анда биз y барабар x деген функцияны алабыз. Бул функция түз пропорциялуулук. Мында x-тин коэффициенти 1 экенин байкай алабыз. Жана 1-ди жазылбоосун биз жакшы билебиз. Эгерде k минус 2-ге барабар болуп калса, анда биз y барабар минус 2x деген түз пропорциялуулукту алат экенбиз балдар. Демек, силер балдар y барабар kx түрүндө функцияны түз пропорциялуулук деп түшүнүшүңөр керек. Эми биз бул эмне үчүн y барабар kx түрүндө берилген функция түз пропорциялуулук деп аталат? Мына ушуга бир аз токтолуп, изилдеп кетели. Демек, экрандан силер p барабар 3a деген формуланы көрүп турасыңар. Бул формуланы биз функция катары карасак болот. Анткени p aдан көз каранды экенин жакшы билебиз. p барабар 3a функциясы тең жактуу үч бурчтуктун периметринин формуласы. Мына чындыгында a барабар 1 см дей турган болсок, анда жагы 1 см болгон тең жактуу үч бурчтуктун периметри p барабар 3 см. Ал эми 2 см боло турган болсо, анда 6 см. Эгерде a барабар 3 см боло турган болсо, периметри бул үч бурчтуктун 9 см. Демек бул a, мынакей көрдүңөрбү, ага мааниге берген сайын p өзүнүн маанисин алып жатат. Демек бул жерде көз карандуулук бар. Ал көз карандуулук болгондуктан биз функция катары карасак болот экен. Анткени биз айтканбыз, функция бул эки өзгөрмөнүн арасындагы көз карандылык дегенбиз. Демек бул жерде p aдан көз каранды болгондуктан p барабар 3a формуласын биз функция деп атайт экенбиз. Эми биз функция деп атагандан кийин биздеги көз карандуулук бул жерде a менен p өзгөрмөлөрүнүн ортосундагы көз карандуулук түз пропорциялдуу көз карандуулук экендигин дагы биз байкасак болот. Анткени мына бул жерде көрүп турганыңардай, эгерде биринчи үч бурчтукту анын жактары эмне 1 см, ал эми экинчи үч бурчтукту жагы албетте бардык жактары 2 см. Демек бул биринчи үч бурчтук экинчи үч бурчтуктан 2 эсе чоң. Анда бул алардын периметрлери дагы эмне
2 эсе чоң болгонун байкайбыз. Биринчи жагы 1 см болгон тең жактуу үчбурчтуктун периметри 3 см боло турган болсо, ал эми экинчи А барабар 2 см болгон тең жактуу үчбурчтуктун периметри 6 см. Демек, периметри да 2 эсе чоң экенин байкай алабыз. Ошондой эле 3 эсе чоңойтсок, биринчи үчбурчтук жана үчүнчү үчбурчтукту карагыла. Демек, алардын ортосундагы салыштыруудан биз 3 эсе чоңдугун байкайбыз. Анда алардын периметри дагы 3 эсе чоң. Анткени биринчи периметри 3 см, үчүнчү үчбурчтуктун периметри 9 см. Бул 3 эсе чоң. Демек, бул жерде көз карандуулукта түз пропорциялык бар экендигин, же болбосо бар деп айтсак болот. Анткени биз 6 класста айтканбыз. Эки чоңдуктун бирин бир нечесе чоңойтсок, анда экинчиси ошончо эсе чоңойсо, же болбосо биринчи чоңдукту бир нечесе кичирейтсек, экинчи чоңдук ошончо эсе кичирейсе, анда бул чоңдуктар түз пропорциялуу деп айтканбыз. Демек, бул жерде биздин А чоңдугубуз жана П чоңдугубузда эмне ортосунда көз карандуулук болгондуктан, бул көз карандуулук түз пропорциялуу аныкталып жатат. Демек, көз карандуулуктун эки өзгөрмөнүн арасындагы бул функция болгондуктан, анда бул функцияны биз түз пропорциялуулук деп айтсак болот экен балдар. Көрдүңөрбү? Y барабар kx функциясынын түз пропорциялуулук эмне үчүн аныкталгандыгын биз түшүндүрүп кеттик десек болот. Анда эмесе дагы бир мисал карайлы. Автомашина бир калыпта 50 км/саат ылдамдык менен бара жатат. Жана бул автомашина басып өткөн жолун S барабар 50t формуласы менен берсек болот. Демек, S барабар 50t формуласын биз функция деп айтсак болот. Жана ал функция түз пропорциялуулук болот. Анткени автомашина 1 саатта, демек, 50 км жүрөт экен. Ал эми 2 саатта 2 эсе чоңойтуп жатабыз. Анда бул 100 км жүрөт экен. Ал эми 3 саатта чындыгында бул 150 км жүрөт экен. Демек, силер байкагандай, улам убакыт өткөн сайын аралык дагы өсүп жатканын байкадык. Демек, бул көз карандуулукту аныктаган S барабар 50t функциясы бул түз пропорциялуулук болот экен. Демек, балдар, биз мындай айтсак болот, бир калыпта бара жаткан автомашинанын басып өткөн жолу убакыттан түз пропорциялуу көз каранды болот экен. Жана бул көз карандуулук функцияны аныктагандыктан, ал функция түз пропорциялуулук болот деп айтсак болот. Демек, биз P барабар 3a функциясын жана S барабар 50t функциясын карадык. Ал функциялар түз пропорциялуулук боло тургандыгын көргөздүк. Жана бул эки функция Y барабар kx түз пропорциялуулуктун жалпы формуласынын эмнеси айрым бир учурлары болот экен. Көрдүңөрбү? Y барабар kx функциясы түз пропорциялуулук экендигин биз далилдедик. Эми, балдар, биз түз пропорциялуулуктун аналитикалык түрдө берилүүсүн көргөздүк. Эми, балдар, биз ушул түз пропорциялуулуктун графигин сызууну үйрөнөлү, же болбосо графигин сызалы. Силер экрандан түз пропорциялуулуктун жалпы формуласын көрүп турасыңар. Мен дагы бир нерсени айта кетейин. Түз пропорциялуулук сызыктуу функциянын бир учуру болгондуктан, ал эми сызыктуу функциянын графиги түз сызык болорун биз өткөн сабакта үйрөнгөнбүз. Демек, түз пропорциялуулуктун графиги дагы түз сызык болот. Жана бул жерде, эгерде мен x-ка 0 деген маани бере турган болсом, анда y барабар 0 деген маанини алам. Түз пропорциялуулуктун графиги координата башталыш аркылуу өткөн түз сызык болот экен. Жана ошондой эле мен y барабар 2x түз пропорциялуулуктун графигин сызсам, анда чындыгында координата башталыш аркылуу өткөн түз сызык болгонун көрдүм. Жана ошондой эле түз пропорциялуулуктун графигин сызуу учурунда x-тин коэффициенти k-дан көз каранды болот. Анткени каалаганда түз пропорциялуулуктун графиги m чекит аркылуу өтөт. Ал m чекиттин координаталары абсцисасы 1, ординатасы k-га барабар. Эмнеге дегенде, эгерде түз пропорциялуулуктун жалпы формуласына x-ка 1 деген маани бере турган болсок, анда y барабар k-га болот. Ошол себептүү m чекиттин координаталары мына ушундай.
Жана ошондой эле түз пропорциялуулуктун графиги k нөлдөн чоң болсо, биринчи жана үчүнчү чейректе, k терс сан болсо же нөлдөн кичине болсо, экинчи, төртүнчү чейректе жатат. Анда биз мисал карайлы. Мисал үчүн k оң сан болгонун карайлы. K 2-ге барабар болсун. Анда биз y барабар 2x деген түз пропорциялуулукту алабыз. Демек y барабар 2x функциясынын графигин сызып көрсөк, мынакей. Ал графикти сызуу үчүн мен жогоруда айткандай түз пропорциялуулуктун графиги координата башталышы аркылуу өтөт дедик. Демек O чекити аркылуу өтөт. Жана ошондой эле M чекити аркылуу өтөт дедик. M чекитин координаталары 1k, а бизде k 2-ге барабар. Анда M чекитин координаталары 1 абсцисsaдан, ал эми ординатадан 2-ге барабар экен. Демек ушул 2 чекитти мен бул координаталык тегиздикте тапсам, мынакей координата башталышын, ал эми M чекити x-тан 1, y-тан 2 бул чекит. Ушул чекит аркылуу мен түз сызык жүргүзсөм, анда y барабар 2x функциясынын же болбосо түз пропорциялуулуктун графигин алам. Эми мен бул жерде жогоруда аныктап кеткендей, бул графикти карап турсам, биринчи чейректе жана үчүнчү чейректе жатат экен. Демек биз айтсак болот, түз пропорциялуулуктун графигин сызып жатканда, эгерде k оң сан боло турган болсо, биринчи чейректе жана үчүнчү чейректе жаткан координата башталышы аркылуу өткөн түз сызык болот экен. Жана ошондой эле мен k терс сан болгонун карап көрөйүн. Эгерде k минус 2-ге барабар болсо, мисалы үчүн бул минус 2 терс сан, нөлдөн кичине сан. Анда мен y барабар минус 2x деген түз пропорциялуулукту алам. Эми ушул k терс сан болгондогу түз пропорциялуулуктун графигин сызып көрөйүн. Y барабар минус 2x функциясынын графигин сызып көрөйүн. Анда координата башталышы аркылуу өтөт, мынакей. Жана ошондой эле M чекити аркылуу өтөт дедик. Мында k минус 2-ге барабар болгондуктан M чекитиндеги k'нын ордуна минус 2-ни коем. Анда M чекитин алам, ал чекиттин координаталары x-тан 1, y-тан минус 2. Анда ушул 2 чекитти мен жогорудагы функциянын графигин сызгандай таап көрөйүн. Координата башталышы жана M чекити мынакей. x-тан 1, y-тан минус 2. Жана бул чекиттер аркылуу түз сызык жүргүзсөм, y барабар минус 2x түз пропорциялуулуктун графигин алам. Жана мен жогорку аныктоонун негизинде мен байкадым, экинчи жана төртүнчү чейректе жатарын. Мынакей чындыгында экинчи жана төртүнчү чейректе y барабар минус 2x түз пропорциялуулуктун графиги жайланышты. Демек мен айтсам болот, эгерде түз пропорциялуулуктун графигин сызып жатканда k терс сан боло турган болсо, анда экинчи жана төртүнчү чейректе жаткан координата башталышы аркылуу өткөн түз сызык болот экен. Ушул мен айткан жоболорду колдонуп, силер төмөндөгүдөй суроого жооп бергиле. Суроо: y барабар минус 3x түз пропорциялуулуктун графиги кайсыл график болот? Бул жерде 2 график турат. A жана B графиктери. Жооптордун варианттары биринчи жана экинчи. Биринчи жоопто A жообу туурабы же экинчи жоопто B жообу туурабы? Бул экинчи жооп туура. B жообу туура экен. Анда эмесе мен текшерип көрөйүн. Чындыгында ушул график y барабар минус 3x түз пропорциялуулуктун графиги болобу? Демек биз айттык, түз пропорциялуулуктун графиги координата башталышы аркылуу өткөн түз сызык дедик. Демек бул график дагы координата башталышы аркылуу өтүп турат мынакей. Жана ошондой эле M чекит аркылуу өтөт дедик. Бул жерде y барабар минус 3x түз пропорциялуулукта k минус 3-кө барабар. Жана анда M чекитин координаталары 1 минус 3 экен. Демек бул графикте мен M чекитин тапсам, жана ал чекит бул графикте жайланышса, демек бул жооп туура деп эсептейм. Чындыгында M чекити мынакей бул графикте жайланышып турат. Биз
түз пропорциялуулукту аныктадык жана ал түз пропорциялуулуктун графигин сызууну үйрөндүк. Эми балдар, биз сызыктуу функциялардын графиктерин өз ара жайланышына токтолуп көрөлү. Ар бир сызыктуу функция жашоодогу кандайдыр бир көз карандуулукту сүрөттөгөн функция болуп эсептелинет. Ал эми эки сызыктуу функциянын же болбосо жалпы эле сызыктуу функциялардын графиктерин бир каранталык тегиздикте кароо ошол көз карандылыктардын бири-бири менен байланышын көрсөтөт. Жана сызыктуу функциянын графиктери түз сызык болгондуктан алар кесилишет же параллель болушат. Анда төмөнкү аныктама менен кайсыл учурда алар кесилишет же кайсыл учурда алар параллель болуусун аныктап берели. Аныктама: эгерде y барабар kx кошулган b түрүндөгү формула менен берилген эки сызыктуу функциянын графиктери эгер x'тин коэффициенттери ар түрдүү болсо кесилишет, эгер x'тин коэффициенттери бирдей болсо параллель болушат. Демек балдар, эки сызыктуу функциянын графиктерин бир караталык тегиздикте карап жатабыз. Мынакей силер көрүп тургандай эки сызыктуу функцияны көрүп турасыңар. Эгерде булар k1, k2, x'тин коэффициенттери бири-бирине барабар эмес болуп калса, анда бул эки сызыктуу функциянын графиктери бир караталык тегиздикте кесилишет. Эгерде x'тин коэффициенттери эки сызыктуу функциянын бири-бирине барабар болуп калса, башкача айтканда k1, k2 барабар болуп калса, анда бул эки сызыктуу функциянын графиктери бир караталык тегиздикте параллель болушат экен. Демек балдар, анда ушул аныктаманын негизинде силер эки сызыктуу функциянын кайсыл учурда кесилишерин, кайсыл учурда параллель болуусун аныктап койсоңор болот экен. Анда эмесе мен төмөндөгүдөй мисал карайын. Экрандан силер эки сызыктуу функцияны көрүп турасыңар. Биринчи y барабар 2x минус 3 сызыктуу функциясы, экинчи y барабар x минус 1 сызыктуу функциялары. Эми ушул эки сызыктуу функциялары мен графиктеринин каранталык тегиздикте жайланыштырып көрөйүн. А дегенде мен ар бир сызыктуу функциянын x-тин коэффициенттерин таап көрөйүн. Мында биринчи сызыктуу функциянын x-тин коэффициенти 2-ге, экинчи сызыктуу функциянын x-тин коэффициенти 1-ге барабар. Аларды мен салыштырып көрсөм, бири-бирине барабар эмес экен. Демек графиктери кесилишет экен. Эми булардын кесилиш чекитин таап көрөйүн. Ал кесилиш чекитин табуу үчүн эки сызыктуу функцияны бири-бирине барабарлайм. Демек мен бир өзгөрмөдөн көз каранды болгон теңдемени алдым. Ал теңдемени мен чыгара турган болсом, анда мен x барабар 2 деген тамырга ээ болом. Бул x барабар 2 ошол кесилиш чекиттин абсцисасы болот. Эми мен ординатасын таап көрөйүн. Ординатасын табуу үчүн ошол кесилиш чекиттин берилген сызыктуу функциялардын бирөөсүнө коюп көрөйүн. X-тардын ордуна анда мен y барабар 1 деген маанини алдым. Демек кесилиш чекиттин абсцисса огу 2-ге барабар. Ал эми ординатадан 1 деген маанини алат экен. Демек k менен кесилиш чекитти белгилесем, анын координаталары 2 жана 1. Эки сызыктуу функциянын графиктеринин кесилиш чекитин таптым. Бул аналитикалык жол менен табылды десек болот. Эми мен графикалык жол менен таап көрөйүн. Башкача айтканда, графигинде чындыгында алар кесилишеби? Кесилише турган болсо, ушул аналитикалык жол менен тапкан кесилиш чекитке дал келеби? Ал үчүн мен биринчи сызыктуу функциянын графигин сызып көрөйүн. Мынакей. Бул сызыктуу функцияны алдым. Ал сызыктуу функциянын эки чекитин алып көрөйүн графигинде жаткан. X барабар 0 деген маани берсем, y барабар минус 3 деген маанини алам. Ал эми x барабар 0, y барабар 0 дей турган болсом, x барабар 1,5 деген маанини алам. Бул эки чекитти мен караталык тегиздикте жайланыштырып көрсөм, мынакей. Анда ал аркылуу түз сызык жүргүзө турган болсом, берилген биринчи сызыктуу функциянын графигин алдым. Эми экинчи сызыктуу функциянын графигин сызып көрөйүн. А дегенде x барабар 0 деген маани берсем, y барабар минус 1. Ал эми y барабар 0 дей турган болсом, x барабар 1 деген маанини алдым. Биринчи чекитти таба турган болсом, бул жер
Ал эми экинчи чекитти таба турган болсом, анда мына бул жерде жайланышат экен. Эми алар аркылуу түз сызык жүргүзө турган болсом, экинчи сызыктуу функциянын графигин алдым. Демек алардын графиктери эки сызыктуу функциянын. Албетте кесилишти. Жана кесилиш чекити мынакей. Чындыгында бул k чекити эле. Анын координаталары x-тан 2, y-тан 1 экен. Демек чындыгында ушул аналитикалык жол менен тапкан кесилиш чекитти графикалык жолдо көргөздүм. Демек балдар, биз бүгүн түз пропорциялуулук жөнүндө тааныштык жана сызыктуу функциялардын графиктердин өз ара жайланышы жөнүндө сөз кылдык. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.